Түз эфирде Алатоо маалымат программасы, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Улуу жеңиш жалпыбыздын сыймыгыбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктады. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата мааракелик медалдарды тапшыруу өлкөнүн бардык аймактарында уланып жатат. Миллиондогон көрүүчүгө онлайн концерт. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын утурлай маданий иш-чаралар онлайн режимде өтүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосун толугу менен сунуштайбыз. Урматтуу улуу атамекендик согуштун ардагерлери, урматтуу ооруктун эмгекчилери, урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Улуу атамекендик согуштун жылдары бизден алыстаган сайын улуу жеңиштин мааниси, баасы, баркы мурдагыдан да даана көрүнүүдө. Жеңиш күнү кубаныч менен кайгы, күлкү менен көз жаш аралашкан, өткөн тарыхыбызды сыймыктануу менен эстей турган күн. 9 май 5 жыл бою күнү түнү күткөн улуу муундун каны өмүрү менен өлчөнгөн күн. Ушул күнгө жетүү үчүн кандуу согушта 27 миллионго жакын советтик адамдардын өмүрү кыйылган. Жалпы СССР элдери менен бирге мекенди коргоого кыргызстандыктар да түп көтөрүлө катышты. Согуш апааты Кыргызстандагы бир да үй бүлөнү жанда өткөн эмес. Ар бир 4-чү азамат согушка аттанган. Жеңиш үчүн биздин республикабызда оор жоготууларга туш болуп, 90 миңден ашык жердешибиз кан майдандан баатырларча каза болгон. Бүгүн улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилеп жатып, согуш талаасында курман болгондордун элесине башыбызды ийип таазим этебиз. Жеңиш күнүн жакындатып, фронттогу зарылыкты камсыз кылып турган энелерибиздин, ошол кездеги белгат элек балдардын, оорукта күн түн иштегендердин эмгегине кайратына терең ыраазычылык билдиребиз. Советтер Союзунун башка шаарларынан келген, ата-энесинен ажырап калган балдарды апаларыбыз кучак жайып тосуп алып, өз баласындай багып алган. Согуш мезгилинде биздин республиканын аймагына эвакуацияланган 1,5 миллиондон ашык жарандын көпчүлүгү Кыргызстандан экинчи үйүн тапкан. Совет элинин баатырдыгы, анын биримдиги, өз мекенине чексиз берилгендиги фашизмди жеңүүнүн чечүүчү фактору болгон. Бүгүнкү урпактардын эркин жашоосу үчүн аталарыбыз канын төгүп, өмүрүн, ден соолугун курмандыкка чалган. Ошондуктан жеңиш күнүнүн бийик маанисин коргоого, улуу атамекендик согуштун сабактарын унутпоого милдеттүүбүз. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, празднуя 75-ю годовщину победы советского народа, мы склоняем голову перед памятью погибших на полях сражений. Массовый героизм советского народа, его единство и преданность Родине стал главным фактором победы над фашизмом. Подвиг советского солдата никто не сможет оспорить. Кыргызстан внес свой достойный вклад в победу. На полях сражений Великой Отечественной войны воевали 365 тысяч кыргызстанцев. 90 тысяч наших земляков героически погибли на полях битвы. Более 150 тысяч получили награды за проявленный героизм. Многие наши земляки были награждены орденами славы, а 22 из них стали полными кавалерами этого ордена. За личную мужество и отвагу звание Героя Советского Союза удостоили 73 кыргызстанца. В тылу наши земляки трудились, не покладая рук, и обеспечивали фронт всем необходимым. Наши матери и бабушки усыновили детей из других городов Советского Союза, чьи родители погибли или воевали на фронте.
Во время войны в нашу республику были эвакуированы 500 000 граждан Советского Союза. Для многих из них Кыргызстан стал вторым домом. Сегодня, в День Победы, мы с гордостью вспоминаем тех, кто героически погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам за их подвиг. К сожалению, с каждым годом редеют ряды наших дорогих ветеранов, тех, кто знает настоящую цену победы. Окружить их вниманием и заботой не только в День Победы, но и в повседневной жизни наш долг и обязанность. Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы с глубокой благодарностью адресуем вам наши поздравления с Днем Победы. Низкий наш поклон за ваш героизм на фронте, за ваши трудовые свершения в тылу. Мы имеем мирное небо над головой и возможность жить в свободной стране. Этим мы обязаны вам. Спасибо, дорогие наши ветераны. Урматтуу мекендештерим, азыркы учурда бир тарапта коронавирус илдетинин кесепеттери, экинчи жагында экономика тескери таасир этчү коркунучта турат. Дүйнөнү дүрбөлөңгө түшүргөн Кыргызстан элибиздин аман эсен алып чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Илдеттин жайлуусуна бөгөт коюу, жарандарыбыздын ден соолугун жана өмүрүн сактоо үчүн өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерди киргиздик. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик, дарыгерлерибиз, милиция жана аскер кызматкерлери күнү-түнү эмгектенишип, калкыбыздын өмүрүн сактоо үчүн болгон аракетти жасашууда. Айыл, район, облустардын шошулары жеринде тартипти кармап, кирген чыкканды көзөмөлдөп, илдетке каршы күрөштө чоң жардам беришүүдө. Жалпы элибиз кырдаалы туура түшүнүп, сабырдуулук жана жоопкерчилик менен мамлекеттик органдардын аракеттерин колдоп, талап кылган эрежелерди сактап берди. Чогуу жасаган ушул аракеттер ордунун андан ары жайышына бөгөт болду. Эми экономикабызды жандандыруу үчүн ишкерликтин айрым багыттарына уруксат берилди. Алар өз жумушун кайрадан баштады. Мындан ары баардык тармактар боюнча бизнестин ишмердигин акырындап ордуна келтирүүгө муктажбыз. Бирок адамдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү баарына кымбат. Ошондуктан жалпы республиканын аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат, анын мөөнөтү дагы узартылат. Өзгөчө абал режимин алынып салынса да, ар бирибизден катуу тартипти сактоо, санитардык гигиеналык эрежелерди бекем кармануу талап кылынат. Ишканалардын иши жанданып, карым-катыш ачылган шартта да бул талаптарды кымтыксыз аткарууга милдеттүүбүз. Коомдун саламаттыгы үчүн мамлекет жооптуу, бирок ордунун жайылып кетишине жол бербөө үчүн мамлекет менен катар ар бир жаранда өз жоопкерчилигин сезүүгө милдеттүү. Ыктыярдуу жоопкерчилик мурдагыдан да күчтүү болушу керек. Иш берүүчүлөр жана жергиликтүү бийлик чогуу аракет кылып, зарыл чаралардын баарын аткаруусу абзел. Коомдун, өзүбүздүн, балдарыбыздын, жакындарыбыздын ден соолугу жана өмүрү үчүн мамлекет менен чогуу ар бирибиз жоопкерчиликти моюнга ала турган учур келди. Баарыңыздарга бүгүнкүгө чейин тартипти сактап, медициналык талаптарды аткарганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары да бекем тартип, биримдик менен бул аракеттер улантылат. Урматтуу мекендештерим, бүгүн жеңиш күнү Манас бабабыздын жолун улап, элин коргогон аталарыбыздын эрдигин сыймыктануу менен эстейбиз. Согуш жылдарын башынан өткөргөн ардагерлерибиздин катары тилекке каршы жылдан жылга суюлууда. Курман болгондордун жана кан майдандан аман келип, кийин арабыздан өтүп кеткендердин элесине таазим этебиз. Урматтуу согуш ардагерлери, урматтуу ооруктун эмгекчилери, сиздерди сый-урмат менен кадырлоо ар бир кыргызстандын ыйык милдети. Дагы бир жолу улуу жеңиш күнү менен куттуктайм. Ар бириңиздерге бекем ден соолук каалайм. Арабызда аман болуңуздар. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун. Жараткан Кудай өзү сүйүктүү Кыргызстаныбызды колдосун. Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда мамлекет башчылары улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына байланыштуу бири-бирине куттуктоо сөздөрүн айтышты.
Президент Сооронбай Жээнбеков улуу жеңиш, эркиндик жана көз карандысыздык үчүн жанын аябай күрөшкөн элдерибиздин жалпы мурасы болуп саналарын айтып, экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндөгү тарыхый чындыкты бурмалоого жол бербөөгө багытталган аракеттерди улантуу зарылдыгын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн Владимир Путинге ыраазычылык билдирип, бул илдет менен күрөшүү боюнча мындан аркы биргелешкен чараларды талкуулады. Мындан сырткары мамлекет башчылары эки тараптуу кыргыз-орус кызматташтыгын мындан ары кеңейтүү, ошондой эле көп тараптуу уюмдар жана интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара тыгыз кызматташуу жаатында пикир алмашышты. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата мааракелик медалдарды тапшыруу жерлерде уланып жатат. Таласта бул саамалыктын алкагында урмат сыйга ээ болгон улуу жеңиштин 300 каарманы бар. Алар кан майданда душманды артка кайтарган ардагерлер жана согуш жылдарында оорукта иштеген эмгекчил инсандар. Азыркы турмуштун ачык асманын тартуулаган ардагерлерге көрсөтүлүп жаткан сый урмат кабарчыбыздын сюжетинде. Не надо, Вон у меня помощник есть. Талас шаарынын тургуну Валентина Наводкина согуш жылдарында жооптуу кызматтын бири почтада иштеген. Жаш болсо да, ачка калып, жөө жүрсө да милдетин так аткарып, жасап жаткан ишинин жоопкерчилигин, маанисин сезип, байланышты үзгүлтүккө учуратпай, колундагы каттарды өз дарегине жеткирип турган. Валентина Наводкинанын улуу жеңишке кошкон салымы эске алынып, 9 майда утурлай 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл медали менен сыйланды. Военные письма приходили. Вот 12-13 жашыман эле иштеп баштагам. Чуркап жүрүп каттар ачумун. Ал кезде нарында жашачу элек. Согуштан каттар келет. Анын баарысын даректерине жеткирип берем. Азыр катташыгыч болуп иштеген башка. Ал кезде заман такыр башка эле. Ушул эле мааракелик төш белги Күласал Кулназарованын да көкүрөгүнөн орун алды. Күласал апа ооруктун түйшүгүн 12 жашында көргөн. Бала экенин унутуп, эл менен кошо эртеден кечке талаадан чыкпай эмгектенгенин эскерет. Жолдошу Жакшынбек Кулназаров да согуштун ардагери болгон. Мен бала убагымда 41-жылы атам кайтыш болуп, апам 8 бала менен калганда, ошондо мен бала экем. Biz talada jana kempayın sağıp ketkenden keyin, buğdaydan keyin birden maşak terçiyiz. Anı özü suyup alıp kelbey. Kırmanma kalıp tökçüyüz, soğuştağlar oka tişettim. 9 баланын апасы, 10 небере чөбөрөнүн бактылуу чоң апасы Рыспы Карыядагы улуу ата мекендик согушта жеңиш желегинин желбирешине салым кошкон ооруктун ардагери. Алдагы жеңиштин 75 жылдыгынын урматына чыгарылган мааракелик медалга арзыды. Рыспы апа басса турса урпактарынын бейпил турмуш үчүн батасын берип, ал апаат күндөр адамзаттын тагдырында кайталанбасын деп тилек кылат. Эсекет болоюндар, кабыл өлүгө. Көп жашаңыз. Эми дагы Жаша бериңиздер. Эми калдырбай анан көрүп. Буйруганын көрөбүз го секет болоюн. Жакшылыктын үстүндө жүргүлө секет болоюндар. Менин айтарым ошол, журттун казыгын аман сактап, журт ичинде барыңерге Кудай ынтымагыңыз берсин, акыл эс иманыңар бүтүн болсун, элибиз жыргалчылыктын үстүндө болсун, жаманчылык келбесин садагы болоюндар. Талас шаары менен Талас районунда ооруктун 95 жана согуштун 5 ардагери бар. Алардын ар бири мааракелик датага карата бир жолку акчалай сыйлыктарын почта аркылуу алышты. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин жана Россия Федерациясынын президентинин атынан улуу ата мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл медалынан Талас облусуна 300 данасы келген. Ушул күндөрү ар бир медаль ээсин таап, ардагерлерге даректүү тапшырылууда. Нуркыз Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатоо 24, Талас облусу. Баткен шаарында жашап жаткан улуу ата мекендик согуштун ардагерлери Садык Бурханов менен Ашыр Рахматовго мамлекет башчысынын атынан ардагерлерге арналган төш белгилери менен куттуктоолорду өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жеткирди. Ардагерлерге көрсөтүлгөн урмат тууралуу кабарчыбыз Нургүл Жумабекова. Баткен шаарында улуу ата мекендик согуштун 2 ардагери калды. Алардын бири 101 жаштагы Ашыр Рахматов аксакал. Ардагер бул күндөрү жеңиштин 75 жылдыгына карата куттуктоолорду кабыл алууда. Бул сизге мына ошо жыл сайын берилүүчү биздин белегибиз мына. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өлкө башчысынын атынан жеңиштин 75 жылдыгына карата чыгарылган мааракелик медалди тапшырып, куттуктоосун жеткирди.
Mana medalini az tamam mana kökürüңүзгө. Айтып кой президенттики. Президенттикке тайта. Ошол эле учурда ардагерлерге Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин атынан келген мааракелик төш белгилер да ыйгарылды. Бул медалды уюштуруу жана жасап чыгуу белгиси 2018 жылдын 28 сентябрында КМШ уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен бекитилген. Медаль жалпы КМШ аймагына бирдиктүү болуп саналат. Ошото. О, мен Таштемирмин. Ардагерибиз Сталинград салгылашуусуна катышкан. 5 жыл бою азаптуу күндөргө карабай, фашисттик баскынчылар менен салгылашкан аксакалыбыз 2 жолу оор жаракат алганына карабай, мекен үчүн күрөшүп, келечекке бейпил жашоону тартуулады. Согуштан кайткандан кийин облустун агартуу тармагында көп жыл иштеди. Облустун мамлекеттик жогорку окуу жайынын атынан да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мына мыкты кадрлар өсүп чыксын. Мына Бирак окшогон, Орозбек окшогон, Садык окшогон азаматтар чыксын. Кудайым şu mektepke omart verip yaxşı bolsun, aman bolsun, kelleştir oğlum. Rahmat. Bugün şu bayramımızdarken çıktap gelelde buna Президент Сооронбай Жээнбековдун атынан жеңиштин 75 жылдыгына карата чыгарылган мааракелик медаль улуу ата мекендик согуштун ардагери Садык Буркановго да тапшырылды. 18 жашында согушка аттанып, жеңишти Сталинградда тосконун айткан ардагерибиз учурда 94 жашта. Şu iki prezidentin medali buna sizge tagып atабыз да. Бул аталарыбызга канча кылсак дагы азыркы күндө мен ойлойм бул аз болот. 1941-1945 жыл деп ушундай медальдар чыгып, мына аталарыбызга азыр алып келип, указды окуп, бул медальдарды көкүрөктөрүнө тагып атканыбызда бул аталарыбыз көзүнө жаш алып, аталарыбыз азыр сүйүнүп отурган кези. Баткен шаарындагы эки ардагерге тең облустун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардагерлерге резервдик фондунан 10 000 сом жана шаар мэринин атынан 100 000 сом берилди. Мааракелик медальдар Баткен облусундагы улуу ата мекендик согуштун 10 жана Ооруктун 279 ардагерине тапшырылды. Нургүл Жумабекова, Нуркызы Абдрахманова, Ала Тоо 24. Жылуу калоо тилектин баары учурда заманыбыздын сыймыгы болгон ардагерлерге арналууда. Ага улай согуштун тирүү каармандарынын көкүрөк толуу орден медальдары быйыл дагы 2 медальга толукталып жатат. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын сыйлыгы Оштогу согуштун жана Ооруктун ардагерлерине дагы тапшырылды. Ноокаттык Касымбай Жолдошов карыяны замандаштары достук менен мекенге берилгендиктен өлгүсү катары тааныйт. Ардагер майданда окко учкан досунун курун 74 жыл бою сактап, кийин жакындарын издеп таап өткөрүп берген. Жеңиш орногондон кийин да советтик армияга өз ыктыяры менен 5 жылдай кызмат өтөп кайткан. Башынан өткөргөн апаат күндөрдү карыя өксүктө өткөн өмүрлөр аттуу китебине камтыган. Урпактарына акыл насаатын айтуудан тажабайт. Мына биз сонун жерде биздин memleketimizge, bizim turgan yerimizge, yerimizge, tovamızga, suğumuzga, dünya yüzü gözetli otar. Jeneratör işimizde kuruluşumuz gerek. Bu mekançıl yaşlarının milleti de. Durum onların. Şunda vallahi, korku ola bir yaktılar. Bravo gelecek, şilerdi ki, şilerdi taşırasın daha giyinkilerge, muğunlarga. Касымбай ата 6 жыл бою артиллериячы болуп жүргөн. Тынчтыкты орнотууга кошкон салымы үчүн бир катар орден, медальдар менен сыйланган. Бүгүн ага дагы медальдар кошулду. Медалыңыз да кут болсун. Дал ушундай бактылуу карылыктын доору согуштун дагы бир ардагери Макамбай Абдыкеримовго буйруп отурат. Ардагер 1916 жылы Алайда туулган, 1942 жылы майданга чакыртылган. 2 жылдан кийин денесине катуу жарадар алып, кичи мекенине кайтарылган. Өмүрүнүн көбүн айылдын өнүгүшүнө арнаган. Телман айылынын сыймыгы быйыл 104 жашта. Ардагерге мааракелик кош медаль тагылып, жергиликтүү казынанын эсебинен темир тулпар берилди. Тапшырганы келдик, ушу автомашинаны да кабыл алып коюңуз, а? Рахмат. Kuvaniçim koynuma batmay, tüyünüp, küçüme güç koşulup, demme dem koşulup, bir düz tötke gitsem dağı, hazır 30 dağı jigitey olup, yaşar oturam. Аталардын кан жаны көз жашы менен келген улуу жеңишти камсыздоодо Ооруктун каармандарынын ролу ат көтөргүс. Согуш башталган жылы Апсамат ата 12 жашта болчу. Оюн күлкүгө тойбой турган балалык кез күн-түн эгин таласында өткөн. Эмгектин баатыры Апсамат Абдраимов быйыл 91 жашта. Ошол талага барып, жетмен чаап, такта чаап, өмүрү үзөттү. Айланайындар.
şu günlerdi gördük. Hem giderken Allah'ım bundan bir yana bardığın жақсылықтар kılsın. Быйыл 75 жылдыгын белгилеп жаткан улуу жеңиш оңой олтоң менен камсыздалбаганы баарыбызга маалым. Миңдеген мекендештерибизге эл жер, тууган урук, өмүрлүк жар, уул кызын кайрылып көрүү насип этпеди. Улуу ата мекендик согушка Оштон 85 000 жоокер аттанган. Мунун 25 000 согуш таласында курман болсо, 15 000 жеңиш менен кайтып келген. Тилекке каршы согуштун тирүү каармандарынын катары жыл сайын суюлуп келет. Азыр Ошто согуштун 29, Оруктун 700дөй гана каарманы жашайт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу. Кырчындай кезинде майданга аттанган ардагер Асек Усубалиев 95 жашта. Баскан турганы тың, эмгекти сүйгөн жоокердин жаны да тынбайт. Анын үйү улуу жеңиш күнүн утурлай дайым шаңга бөлөнүп, майрамды балдары менен бирге өткөрөт. Бактылуу карылыктын доорун сүрүп жаткан ардагердин абалын аймактагы кабарчыбыз Алишер Аскарбеков билип келди. Молдаванка собирает виноград, я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жаткан Асек Усубалиевдин үйү жеңиш күнүн утурлай дайыма ушундай шаңга толот. Биринин артынан бири куттуктап келген балдар менен чогуу жеңиш күнүн бир үйдө тосууну салтка айландырып алышкан. Чоң атама кубандым, көп майрамга камынган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган. 95 жаштагы Асек аксакал жеңиш күнүн аскердик госпиталда уккан экен. Арадан 75 жыл өтсө да ал күн кадимкидей ардагердин көз алдында. Оор жарадар жоокерлер жараттарын унутуп, кубанычтан көздөрүнө жаш алып, оорукананын ичи башкача жанданганын эскерет. Ошол кандуу согуштан кайтпай калган жоокерлерди эстеп кабыргасы кайшат. Анан бири айтты: "Давайте, товарищи, давайте. Перед рассветом, первый рассвет. Гидеюсь dedi. Adam der ki kaydaydı. Кто боится смерть, остается лес охранять. Пошли, ура! За Родину, кирип кетти. Майданга 17 жашында аттанып, 6 ай даярдыктан өткөндөн кийин согушаны күйүп жаткан аймакка таштаган. 2 рет ок жаңылып, жеңил жаракат алып, кайрадан согуш талаасына кайтып келип, душманга каршы тайманбастыгын көрсөткөн. Чалгындоо тобунун катарында бир катар маанилүү тапшырмаларга катышкан. Душмандын мизин кайтаргандан кийин да Асек Усубалиев 2 жыл кызматта болуп, 7 жыл дегенде мекенине кайтып келген. Дорогие советские граждане, поздравляю вас! Днем Победа! Мы победили! Я тогда отрался, көп басып қаламыз. Анан кішіне отыралыса, дың дегенделе барыбыз қайраттырды, ура деп. Ардагер чыгармачылыкка да жакын. Бош убактысында калем алып ырда жазат. Жаш кезинен бери чогултуп келе жаткан ыр жыйнагы бир дептерге толгон. Анын көбү мекенине арнаган. Асек ата согушту канча аракет кылып унутайын десем да, ошол кездеги замбиректердин үнү кулактан кетпей койду дейт. Согуштан аламат болбосун дүйнөдө. Дүйнө жүзүндө болбосун. Эл журтка тынчтык берсин жараткан алда. Атам өзү 9 майда тигиле февралда 23 февраль болуп кат эмеспи? Ошондон баштап эле күтүп баштайт да. 23 февраль келет, эми Кудай буйрса 9 май келет деп ай ошого даярданат. Быйыл тиги немеге бармак да. Москвага парадка бармак. Анан эми кырдаалга байланыштуу ушундай болуп калды. Асек Усубалиев бир уул 4 кызды тарбиялап чоңойтtu. Байбичесинен эрте ажырап, балдарын эрезеге жеткирүүдө милдетти жалгыз аткарды. Азыр чоң үй бүлөнүн төрүндөгү сыймыктуу карыя болуп, бактылуу өмүр сүрүп жаткан кези. Ардагер Нарын районунун Кеңеш айылында жашайт. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Улуу жеңиш майрамын Кыргызстанда 200-дөн ашык ардагер белгилейт. Алардын катарында 97 жаштагы Асек Урманбетов да бар. Коомчулукка бул адам согуштун катышуучусу катары гана эмес, жазуучу жана жардамга муктаждарга көмөк көрсөткөн кайрымдуу инсан катары дагы белгилүү. Улуу жеңиш майрамын 75-чи рет белгилеп жаткан Нускалуу карыя дээрлик кылым жашады. Согуштагы оор күндөрдө ал келечек муун тынчтыктын баасын билиш үчүн эскерет. Ардагер душманды жеңүүдө Кызыл армиянын аскердик техникалык кубатынан мурда элдин, улуттардын биримдигинин салымы чоң болгонун кайталап келатат. Ошол согушта жүргөн кезде орден алам, сыйыр алам деген бизде ой болгон эмес. Ой жок болчу такыр. Эң чоң маселе жана берген тапшырманы аткарыш керек. Кандай жеңиш күн болду. Ушу элдин биримдиги болду да.
Mına soğuş yılında köpülütler birge yürüdük. Til bilsek dağı bir adam berişip, bir koldoşkon şartımız oldu. Maksatımız şu neyimizi talkalap, öç alıp, жаңа айы шардың қыстақтың барын бошотуш керек болчу. Асек Урманбетов согушта мекенди коргоп эмгек өтүп, тынч турмушта болсо калкка ар кандай кызмат кылып келатат. Ардагер карыялык кеп кеңеши, кайрымдуулугу, чыгармачылык ишмердүүлүгү менен да белгилүү. Карылык анын кайратына тоскоол болгон жок. Калеми дагы Курчбойдон. Жүзгө чыкканга ошого даярданып атам. Азыр китеп ошого чоң китеп болот. Кылым карыткан өмүр деген китеп болот. Чоң китеп. Ошо китеп сатып жүрүп, мен 2 миллион акча жеткиздим. Ошко бардым, Нарынга бардым, Көлгө бардым. Бул Чүйдүн 76 мектебине бардым. Балдар менен маяк курдум. Бата бердим, акча бердим. Балдардын суроосуна жооп бердим. Ардагер өзү негиздеген фонд аркылуу муктаж адамдарга жардам берип келатат. Быйылда майрамды утурлап салкка айланган иш-чараны өткөрүүнү максат кылган. Аны эми карантин бүткөндөн кийин ишке ашырат. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24. Улуу Ата мекендик согушта дайын дареге билинбей калган жоокерлер боюнча маалыматтар жарык көрүүдө. Ондогон жылдардан кийинки табылга алардын небере чөйрөлөрүн, туугандарын кубандырды. Сөөгү табылган аскерлердин катарында бир тууган Сагыналиевдер да бар. Алардын кечүүсү Советтер Союзунун баатыры наамын алууга сунушталганы кийин билинип отурат. Ротаны жетектеп, 3-чү жолу киргенде танкалар күйүп, өрттөнүп. Согушта дайынсыз болгон агаларына арнап чыгарылган ырды автардын уулу аздектеп келатат. 3-1 тууган тең майдан талаасынан кайтпай калган. Ондогон жылдардан кийин гана алардын экөөсүнүн дареги билинди. Атам өмүр бою истеди 3 агасын. Атам нагазы болчу, ал киши да истеди. Анан Москвага газетага жаза беришчи. Эмеси жообу келбечи да. Анан азыр атам болгондо абдан катуу сүйүмө экен. Сөөгүн тапканына сүйүмө экен да. Карантин ачылса барып сөөгүн алып келгенге аракет кылабыз. Эгер жаңгыз жаткан болсо алып келебиз. Анан общий могилада болуп калса анда Куран окуп, Куран чүрүп ошо жака эметип келебиз да. Талант Сагыналиев атасынын артында туяк калбаган бир туугандарын издөөгө көп күч жумшаган. Интернет булактары, ар кандай коомдук уюмдардын жардамы менен Ыбырайым Сагыналиев согуш башталган жылы Москвада каза болгону аныкталды. Ал эми Акмат Сагыналиев болсо Украина менен Польшага чектеш жерде көз жумган. Бир туугандардын кичүүсү майдан талаасында өзгөчө эрдик көрсөткөнү да белгилүү болуп отурат. Эки жолку маанилүү салгылашууда жалпысынан 9 душманды жок кылып, 2 аскер жетекчисин колго түшүргөн. Сагыналиев Акмат чоң атам ата мекендик согушта көргөзгөн эрдиктери үчүн бүт Советтер Союзунун баатыры дегенге чейинки ордендерин баарын алган экен. Анан тиги Советтер Союзунун баатырына 3 комиссиядан эмелеринен өтүп, баары колдоп, анан кийин албай калган экен. Анысы түшүнүксүз жагдайда эметип калганда албай калган. Эр жүрөк жоокердин сөөгү өзү каза болгон Польшанын чегиндеги көрүстөндө экени такталды. Эми бир туугандардын ортончусу Курман Сагыналиевдин дайын дареги изделет. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишке оруктагылар олуттуу салым кошушкан. Фронтко азык-түлүк, кийим-кечи жөнөтүлүп, жаш кыздар колга байпакты окуп, балдар машак терип, чоң кишилер менен бирге эмгектенишкен. Эмгектин ардагерлери согуш күндөрүн кантип эскеришет? Кабарчыбыз Айжан Омолдошова 90 жаштагы Шаймерден Керимбаев менен баарлашып келди. Бала кездеги бул сүрөттөр ардагер Шаймерден Керимбаевка оор күндөрүн эске салат. Согуш жылдары өспүрүм улан кыздар эгин талаасында машак терип, кырманда буудай сапырып, баардыгы фронт үчүн деген ураан астында эмгектенишкен. Балалыгы дал ушул мезгилге туш келген ардагер кыйын кезеңде күндүзү өгүз араб айдап, кечкисин тегирменде иштеген учурду оор үшкүрүк менен эскерет. Согуш 1418 күн болду. Эң оор нерсе мынау жер иштетүү. Соко кармап, буурсун кармап, жери айдап, андан чыгары аны сугарып, өстүрүп, анан кийин анан түшүмүн жыйнаш.
Ошондо биз жайдын күнү чын айтканда эгин бышкандан тартып биз үйдө болгон жокпуз, кырманда жүрдүк. Күнү түнү тылда эмгектенүү менен бирге фронтко жөнөтүлгөн жардам да ошончо көп эле. Согуш жылдары айыл чарбасынын түйшүгү аялдардын, балдардын жана кары картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Ошол күндөрдөгү оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу аскерлерди азык-түлүк менен, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылууда чоң кайратмандыкты көрсөтүшкөн. Кап менен буудайдын бар жогун эшек менен таш көмүргө поездга жеткирип ташып турушту да эл. Анан экинчиден мына жылкы, ат, армияга конный ат керек, рабочий ат керек. Жылкыны дагы, эгинди дагы ушул колго тийген тапкандын баары жогун эле. Ал эмес айылда мына кийистен чокой жасады, кийиз чокой, байпак, колгап. Ушунун баары жогун айылда эл тигип, анан согушка жөнөтүлдүк. Улуу жеңиш туусу жергебизде жел бирешине оорукта эмгектенгендер дагы зор салым кошушкан. Алардын эмгеги фронттогу жоокерлердин демине дем кошуп, чоң эрдиктерди жаратууга жол ачкан. Мындай татаал күндөрдү Шаймерден карыя балдарына, неберелерине айтып берүүдөн тажабайт. Биз чоң атам менен кошо турабыз. Чоң атам 90дон ашып калса дагы өзү басат, өзү тамак ичет, өзү бүт баарын жасайт. Балдар эле эмес, неберелер эмес, чөйрөлөргө чейин өзү кам көрүп, өзү переживать этип, баарын карап турат. Жаш кезинен комузга кызыгып, булуттук аспаптын бир нече түрүн чогултуп койгон Шаймерден карыя азыр дагы көңүлү кели калганда комуз чертип коет. Бизге дагы 64 жыл бирге түтүн булатып, былтыр көз өтүп кеткен кемпири Шакен апага арнаган секет байлардан ырдап берди. Ömürlük yarım şakenim, kolumdan altın şakegim. Шаймерден ата согуш аяктагандан кийин аскердик кызматын өтөп келип, Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Узак жылдар бою КТРКда иштеп, ошол жактан ардактуу эс алууга чыккан. КТРКнын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, эмгектин жана согуштун ардагери төш белгилеринин ээси. Дайым шайдоот жүргөн Шаймерден ата 2 кыз 3 уулду тарбиялап, эми алардын төрүндө жеңиштин 80-90 жылдыгын тосууга бел байлоодо. Айжан Омолдошова, Элдер Асанбаев, Алатоо 24. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу быйыл Өлбөс полк акциясы бул жолу онлайн режимде өтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жана 2019 жылдары Бишкекте өткөн Өлбөс полк жүрүштөрүнө катышкан. Бул жылы президенттин чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтү Өлбөс полк онлайн платформасына 1945 чекит СРС чекит КИЖге катталган деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Жээнбек Пирназаров 1895 жылы туулган, 1941 жылы Кыргыз СССРнин Ош облусунун Өзгөн районунун аскер комиссариаты тарабынан аскерге чакырылган жана согуштан кайтпай калган. Улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын эрдиги 1945 чекит СРС чекит КИЖ сайтынан даңкталат. Онлайн жүрүшкө катышкысы келгендер сайтка кирип катталышы зарыл. Этот день победы порохом пропах. Жыл сайын улуу жеңиш күнүнө карата калаанын миңдеген тургундары улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин, жоокерлердин сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыгышчу. Өлбөс полктун жүрүшү быйыл өлкөдөгү абалга байланыштуу өтпөйт. Бирок Өлбөс полктун катышуучулары интернеттин айдыңында эскерүү иш-чарасына катыша алышат. Фронтто фашизмге каршы күрөшүп, кан жанына аябай курман болгондордун тылда эмгектенгендерди эскерүү үчүн атайын интернет ресурсу иштелип чыккан. Фейсбукта Өлбөс полк же болбосо Бессмертный полк Кыргызстан деген атайын баракча бар. Ошол баракчага келип түшкөн маалыматтардын баардыгы ошол жерге параллелдүү түрдө жайгаштырылат. Жана ошол эле маалымат массалык маалымат каражаттары же болбосо телевидение аркылуу видео материалдар кылып жасалып берилет да. Акцияга катышуу үчүн 1945 чекит СРС чекит КЖ сайтына кирип катышууну басса, иш-чарага катыша турган эрежелер чыгат. Ал жерге улуу атамекендик согуштун катышуучусу тууралуу маалыматтарын калтыруу керек. Толтура турган жер атайын жылдызча менен белгиленген. Андан кийин гана маалыматты жөнөтүп, сыр сөздү эстен чыгарбай жаттап калуу зарыл. Год рождения бул обязательный поле, пол обязательный поле, жана звание бул обязательный поле эмес. Кайсыл жерде жазып тургандар бүттүк обязательный поле да толтурганга. Ошол жерде маалыматтарын баарын толтуруш керек. Маалыматтардын баарын толтургандан кийин бул жерде
Электрон почта бул обязательно, себеби бул кийинчерээк ответ жөнөтөт кайра обработка кылганда. Ошондуктан туура почтаны толтуруш керек. Акцияга бул жылы согуш ардагеринин сүрөтү сакталбай калган каалоочулар дагы катыша алат. Анкета толтуруп жатканда сүрөтү деген жерди бош калтырып кетсе болот. Ошондой эле катышуучу ардагерге кандайча тууган экенин жана билбеген учурда анын туулган өлгөн жылдарын жазбай коюуга уруксат берилген. Коронавирус нас не испугал. Коронавирус бизди коркута алган жок. Биз улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Канчалаган эр азаматтарыбыздын өмүрүнө тете болгон бул аламатта бир да үй бүлө четте калган эмес. Демек учурдагы өзгөчө абалдын эрежелерин сактоо менен өлбөс полк жүрүшүн бүткүл дүйнө көрө тургандай кылып онлайн өткөрөбүз. Өлбөс полк жүрүшүн онлайн өткөрүүгө КТРК өз салымын кошууда. Ушул тапта атайын уюштурулган сайтка келип түшкөн сүрөттөрдүн дээрлик бардыгы кайрадан иштелип чыгып эфирге чыгарууга даярдалды. КТРКнын каналдарынан эртерен кечке мультиэкран аркылуу чагылдырылып турат. Жалпысынан 3000ден ашуун сүрөт жүктөлүп тур. Сайттын өзүндө обработанный сүрөттөн 2,5 ашып калды да. Өлбөс полк онлайн түрүндө кетет, эфирден эртеден кечке кетет. Бул ала тоо эфир болуп аткан учурда кошумча мультиэкран катары жанында коштолуп өспөс полк кете берет. Андан сырткары полный экраны ортолоруна учуручулар менен чыгып турат. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата өлбөс полк акциясынан тышкары башка дагы маданий иш-чаралар электрондук түрдө өтөт. Башкы максат кандуу согушка катышып, жеңишке жеткендерди эскерүү. Айжан Омолдошова, Элдияр Асанбаев, Ала тоо 24. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын утурлай маданий иш-чаралар дагы онлайн режимде өтүүдө. Бүгүн Кыргыз улуттук академиялык драма театрында онлайн тартипте адабий кече өтсө, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чыгармачыл жамааты онлайн концерт тартуулады. Адаттан мындай концерттерде филармониянын куттуу залы 1000ден ашуун өнөр күйөрмандарына толуп турчу. Бул жолу Маданият Ордосунун кызыл маталуу отургучтары жабылуу бойдон бош турат. Залда шатыраган кол чабуулар жаңырбаган менен концертти миллиондогон көрүүчүлөр онлайн режимде үйдө отуруп көрүп жатышат. Концерт КТРК, Маданият, Тарых, Тил жана ЛТР телеканалдары аркылуу түзөбодо көрсөтүлүүдө. Андан тышкары телеканалдардын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчаларынан онлайн тартипте кетип жатат. Дайыма ушул улуттук филармониянын чоң залында толтура көрүүчүлөр болуп, ошо көрүүчүлөргө тартуулашыбыз. Бүгүн дагы мына ошондой көрүүчүлөр толтура деп биз жалпы Кыргыз элине улуу жеңиштин 75 жылдыгына арнап улуттук филармониянын атактуу артисттери мына бүгүн Кыргыз элине онлайн режимде чоң программада концерт тартуулап атабыз. Концертти даярдоодо бардык карантин эрежелери сакталды. Өнөр тартуулай турган топтор өз-өзүнчө даярданып, бүгүн гана сахнага чыгаар алдында чогулушту. Сахнага да көп адам чыгууга болбойт. Чыгармачыл топтордун саны кыскартылып, сахнада дагы социалдык коопсуздук аралыгы сакталууда. Мурдагыдай абдан көп массалык номерлер жок, бирок Акмарал, анан хордун гана бар. Алардын ортосундагы аралыктардын баары сакталган, ошондой номерлерди гана коюп, бирок мындай жогорку деңгээлде даярдаганга аракет кылдык. Өлкө өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шартында жашап жатканына 1,5 айга жакын убакыт болду. Бул мезгил аралыгында жарандар өнөр адамдарын сагынса, аларда көрүүчүлөрдүн кол чабууларын сагындык дешет. Албетте ойлойм, ушул эл деле сагынды болуш керек концерттерибизди. Карантин бүткөнгө чейин онлайн деген бир концерттерди уюштуруп берип жүрдүк буга чейин. Соцсеттерден берип жүрдүк ырдап өзүбүз. Эми Кудай бурса концертти ушул карантин бүткөндөн кийин чоң концерттерди беребиз деп ойлойм. Мындай маданий саамалыктар улуу жеңиштин 75 жылдыгынын урматына уюштурулууда. Филармониянын сахнасында жеңиш жана согуш тематикасындагы ырлар жаңырса, Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук драма театрда дал ушундай эле онлайн тартипте адабий кече өттү. Андан тышкары Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи онлайн көргөзмө уюштуруп, согуш тематикасындагы кыл калем чеберлеринин чыгармалары интернет сайтка жайгаштырылды. Каалагандар социалдык түйүндөр аркылуу да көрсө болот. Учурдагы өзгөчө кырдаалга байланыштуу онлайн режиминде ошо майрамдык маанайды түшүрбөй жеңиштин даңазасын арттырган иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ошондой эле улуттук китепканабызда согуш темасында китептердин онлайн көргөзмөсү жүрүп атат. Ошол иш-чаралар биздин ушул 9 майдагы майрамдык маанайыбызды арттырууда.
Эртең 9 май жеңиш күнүндө бүгүн болгон онлайн концерттер жогоруда аталган телеканалдар аркылуу кайталанып берилет. Аны менен бирге Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын онлайн концертин эртең 18:00 КТРК жана Маданият тарых телеканалдарынан түзөбодо көрсөңүздөр болот. Амантур Шергазиев, Эсен Турабукеев, Ала Тоо 24. Билим берүү жана Илим министрлиги уюштурган аталардын эрдиктерин даңктайбыз деп аталган онлайн сынакка балдар арбын материал жөнөтүп, 6000ден ашык видео тасма чогулду. Эми сынактагы видео материалдарды Билим берүү министрлиги, Маданият министрлигинин жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн турган атайын комиссия карайт. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет. 14 жаштагы Рухсанем Кубанычбек кызы Дементьевдин эне жөнүндө баллада аталышындагы ырын аталардын эрдиктерин даңктайбыз онлайн сынагына катышуу үчүн даярдаган. Окуучу кыздын чыгарманы берилүү менен чын жүрөгүнөн аткарганы байкалып турат. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Ал эми 10 жаштагы Аслан Асланов Михаил Владимировдун «Когда еще нас не было на свете» деген ырын жатка айтып берди. Когда с победой вы домой пришли, солдаты мая, слава вам навеки. Бул видеодогу эгиз кыздар Аяна жана Раяна Нурдиновалар, алар чоң атасынын сүрөтүн колдоруна кармап алып, согуштагы аскерлердин эрдиктери жөнүндө айтып беришти. Улуу атамекендик согуштун катышуучусу болгон. Онлайн фестивалга балдар абдан көп видео жөнөтүшкөн. Сынак комиссиясы үчүн бул күтүлбөстүк болду. Онлайн фестиваль аягына чыгып бартат. Буюрса бүгүн 8 майда саат 5-те заявкаларды кабыл алуу токтотулат. Анан кийин өзү калыс тартобу өзү жумушун баштаган атат да. Улатышты ыйлапсыздап энелер курман болуп, батыр болуп кечендер. Бүгүн атайын комиссия фестивалдын катышуучуларынын ичинен эң мыкты видеону аныктайт. Мыкты деп табылгандары маалымат каражаттары аркылуу көрсөтүлүп, жеңүүчүлөргө диплом жана белектер берилет. Амантур Төрөбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүү башталды. Бүгүн 8 май күнү Баткен облусунун Тажикстан Республикасы менен чек арасында курал колдонуу менен катталган окуя боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов менен Согди облусунун башчысы Раджобой Ахмадзода акыркы 2 сааттын ичинде телефон аркылуу 3 ирет сүйлөштү. Тараптар кырдаалды жөнгө салуу, чыр-чатактын күчөп кетүүсүнө жол бербөө, жергиликтүү элге зыян келтирбөө менен коопсуздукту сактоо боюнча сүйлөшүп, жакын аралыктарда жолугушууну макулдашты. Облус башчыларынын тапшырмасы менен Баткен жана Согди облустарынын башчыларынын биринчи орун басарларынын деңгээлинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө участкасында сүйлөшүү башталууда. Сүйлөшүүгө эки тараптан чек ара, ички иштер жана улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын облустагы жетекчилери да катышууда. Азыркы сааттардагы маалыматка ылайык, чыр-чатактан Кыргызстандын 3 чек арачысы, 1 жергиликтүү тургун жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Республикалык ыкчам штаб кыргызстандыктарды санитардык, гигиеналык жана социалдык обочолонуу эрежелерин сактоого, өзгөчө көп сандаган адамдар катышкан үй бүлөлүк же салттуу майрамдарга, иш-чараларга барбоого чакырат. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдиргендей, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өндүрүш компанияларынын ишмердүүлүгү үчүн тийиштүү шарттарды түзүү маселесине басым жасашы тийиш. Келип түшкөн маалыматтарга ылайык, бул багытта иш жетишсиз деңгээлде жүрүүдө. Ошондуктан бул маселеге көңүл бурууга чакырам. Мындан тышкары экономикалык ишмердүүлүктү жандантуу иши Саламаттык сактоо министрлигинин сунуштамаларын так аткаруу менен коштолушу керек, деди Боронов. Экономика тармагына бардык жетекчилерди сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам, ошолорго туура шарт түзүп берүү боюнча ишти алып барыңыздар. Тоскоолдук болбосун. Бирок тиешелүү тартип, тиешелүү эрежени сактоо менен ошолор иштерин жүргүзгүдөй болсун. Эгерде кандайдыр бир ошо тиешелүү эрежени сактабай, башкача бир боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө аларга тиешелүү шарт түзүүгө кеңештерди берип, айтып, уруксаттарын бериш керек. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу оор бойдон калууда. Илдет аныкталгандар менен байланышта болгондордун баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал арада дагы 13 бейтап коронавирустан сакайып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал эми 8 майга карата республика боюнча коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 906 адамга жетти. Жаңы 11 учур катталды.
Темага кабарчыбыз токтолот. Республикалык жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасынан күнүнө коронавирус козгогон илдеттен сакайып чыгып жаткандар көп. Бул жолу ооруканадан 7 бейтап айыгып үйлөрүнө чыкты. Дарыгерлер алардын абалы канааттандырарлык экенин айтат. Кошумча анализдердин жыйынтыгы таза чыккан. Ошондо деле алардын ар бири жашаган аймагына караган бейтапкананын көзөмөлүндө болот. Республика боюнча COVID-19 илдетинен сакайгандардын саны 650 адам болду. Ооруканада 159 киши жатат. Алардын ичинен ПЦР анализ менен подтверждение болгондору 152. Ушул күнгө чейин биздин ооруканадан айыгып чыгып кеткендердин саны 189. Бүгүн мына 7 кишини чыгарып атабыз. Буларда COVID-19 оорусу тастыкталган. Азыркы күндө алардын баарынын абалы туруктуу. Ал эми жаңы катталган 11 учурдун 5-өө Бишкек шаарында, Чүй облусунда 3-өө жана Жалал Абад облусунда 3-өө. Ошондо COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны өлкө боюнча 906 адамга жетти. Илдетке чалдыккандар жана ооруну жуктуруп алгандар менен байланышта болгондордун баары дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Саламаттык сактоо министринин орун басары. Стационарларда 244 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 6 бейтап бар. Орточо оор абалда турган 68, канааттандырарлык калыпта турганы 164, чыгарылгандары 650. Бир суткада изилдөөлөрдүн саны, лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2081-ге жетти. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болуп, ошол жерде контакт болгон адамдардын саны бүгүн көзөмөлдө 4112 адам болуп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1250-нү түзүп атат. Дары-дармектер менен камсыз кылуу департаментинин 5 кызматкеринен да COVID-19 табылды. Нурболот Үсөнбаевдин айтуусунда алар ооруну кесиптешинен жуктуруп алгандыгы аныкталган. Учурда департаментте дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда Бишкектеги номер 1 тергөө изоляторунун 1 кызматкери жана РСК банктын 2 кызматкери коронавирус жуктуруп алганы тастыкталган, деди Үсөнбаев. Бүгүнкү күнү ошо СИЗО 1-де бир кызматкердин анализи ошо тастыкталып COVID-19 деп карап атабыз. Азыр эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Тегеренде лабораториялык дагы тастыктоолор бар. РСК банктан ошо 2 учуру бар. Бирөөсү Бишкек шаарында, бул да контактлардын арасынан табылып чыгып, ооруп, дарыланып, айыгып чыгып кетти. Экинчи учуру болсо ошо Чаткал районундагы ошол банктын филиалынын кызматкери ооруп калгандыгы тастыкталып, ошол жерден бүгүнкү күнү ооруканада туруп атат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында да жугуштуу илдетке чалдыккандар бар экенин билдирген Саламаттык сактоо министринин орун басары. Учурда республикалык жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасында 32 наристе дарыланууда жатканын билдирди. Алардын абалы туруктуу. Коронавирус жуккан балдар энени жана баланы коргоо улуттук борборунан которулган. Оору жаңы аныкталгандардын арасында 2 медициналык кызматкер да бар. 224 медициналык кызматкерлерибиз ушу жугузуп алганга дуушар болуп, бүгүнкү күнү деген ушу 60-тай дагы эле дарыланып, бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдө туруп атат. Калгандары болсо чыгып келе жумушка кадимкисиндей ишке кайтып келе башташты. Учурда республика боюнча 9 лаборатория иштеп жатат. Анда ПЦР тестти аныктай турган 14 жабдуу ишке салынган. Лабораториядан чыккан анализдерди ала турган атайын электрондук программада иштеп жатат. Жакынкы күндөрү Талас облусунда да коронавирусту аныктай турган лаборатория ишке кирет. Буга чейин анализдерди Бишкекке алып келип жатканбыз. Эми жеринен изилдөө жүргүзүлөт. Ошондой эле Чоң Капка өткөрүү бекетинде өтүп жаткандар текшерүүдөн өтүп турат, деди Саламаттык сактоо министринин орун басары. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Бейтаптарды дарылоо учурунда коронавирус илдетин жуктуруп алган дарыгерлерге убадаланган кенемтет толугу менен төлөнөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Ал төлөнүүчү каражаттардын көлөмү, андан сырткары медициналык кызматкерлерди атайын коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу, Бишкек жана Ош шаарларындагы онкологиялык ооруканалардын абалы боюнча да айтып берди. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат.
Өкмөт бейтаптарды дарылоо учурунда жана обсервацияларда кызмат өтөп жатканда коронавирус илдетин жугузуп алган дарыгерлерге 200 000 сом төлөп берет. Ал эми вирус жуктуруп алып каза болгон медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөө чечими кабыл алынган. Вице-премьер-министр бул каражаттар бир жолку төлөм жана ал толугу менен берилет деп белгиледи. Каражат булактары толугу менен аныкталган. Бир жолку акчалай компенсация төлөөгө республикалык бюджеттен 50 миллион сом каражат бөлүнөт. Жетпесе, кошумча каражаттар дагы каралат. Акчалай компенсацияларды төлөп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлөт. Ушул кезге чейин дарыгерлерди атайын коргонуучу каражаттар менен камсыздоонун чабалдыгы айтылып келаткан. Аида Исмаилова азыркы күндө коргонуучу кийим, респиратор жана бет кап жетиштүү экенин билдирди. Буга жалпы 188 миллион сом бөлүнүп, бир аз күн мурда 40 000 комплект коргонуучу каражаттар сатылып алынды. Вице-премьер брифингде Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борбору жабылып калды деген маалыматтарды четке какты. Айтымында оорукана өзгөчө абал киргизилген күндөн тарта күнү түнү иштеп жатат. Бирок иш тартибине айрым чектөөлөр киргизилген. В день в среднем принимается по 120-150 детей. Күнүнө 120-дан 150-ге чейин бала жана 15-20га жакын энелер кабыл алынып жатат. Ооруканада атайын санитардык өткөрмө пункту түзүлгөн. Анда бейтаптардын ден соолугу, кайдан келгендиги тууралуу маалыматтар камтылган. Анкета толтурулат. Жугуштуу илдетке шектүүлөр дароо көзөмөлгө алынат. Дарыгерлер да маал-маалы менен текшерилип жатат. Анализдери терс болуп чыккан. Бишкек жана Ош шаарларындагы онкологиялык ооруканаларында дары-дармектин жетишсиздиги жаралганы айтылган. Вице-премьер бул багытка жалпы 160 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Анын 60 миллион сому балдар онкологиясына берилмекчи. Буквально сегодня нами будет проведено заседание наблюдательного совета. Биз бүгүн эле байкоочу кеңештин жыйынын өткөрүп 60 миллион сомдун бир бөлүгүн онкологиялык оорукананын Ош шаарындагы бөлүмүнө берүү маселесин карайбыз. Медициналык каражаттар тууралуу айтсам, алар сатылып алынат. Байкоочу кеңештин чечиминен кийин химиялык каражаттарды сатып алууга киришет. Онкологиялык ооруканада дарылангандардын саны жогору болгондуктан аны жабуу маселеси көтөрүлгөн эмес жана ага негиз дагы жок. Медицина кызматкерлерине кошумча төлөмдөрдү чегерүү иштери дагы деле уланууда. Март айына карата 6065 кызматкерге кошумча төлөм үчүн 35 миллион 200 000 сом сарпталды. Айрым кызматкерлер акчаларын техникалык каталардан улам албай калышкан. Аларга жакынкы күндөрү чегерилет. 10 майга чейин март жана апрель айларынын кошумча төлөмдөрү боюнча бардык маселе чечилет. Коронавирус жуктуруп алган дарыгерлер боюнча эпидемиологдор иштеп, анализдер алынууда. Вице-премьер кырдаал көзөмөлдө экенин, бир дагы учур көз жаздымда калбайт деп белгиледи. Ал эми жарандардан карантиндин эреже талаптарын так сактап, өзгөчө жаш балдарга көңүл буруп, аларды эл көп жерге алып чыкпоого чакырды. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Өкмөттүн кризиске каршы кабыл алган экинчи планын алайык, Айыл банк пандемияга байланыштуу көбүрөөк жабыркаган орто жана чакан бизнести жеңилдетилген насыя менен камсыздайт. Бул тууралуу Айыл банктын төрагасы Бактыбек Шамкеев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында ишкерчиликтин бул түрүнө бөлөк банктарга салыштырмалуу үстөк пайызы 5-6%га арзаныраак насыялар сунушталат. Кошумчалай кетели, өзгөчө абалы шартында республика боюнча Айыл банктын 103 түйүнү иштеп жатат жана жалпы суммасы 5 миллиард сомго насыя алган 10 000ден ашык кардарга 3 айлык убакытка жеңилдиктер берилген. Мына бүгүндөн баштап уже ушу карантин бүткөндөн кийин кандай бизде алгачкы иш-чараларыбызды көрөбүз деп биз дагы эле өзүбүздүн кредиттик продуктларды даярдайбыз. Ушул эгерде экинчи антикризистик план ишке ашып баштаса, биз деле ушул планга илигишип өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Бишкек мэриясы кайдыгер эмес жарандар менен биргеликте муктаж үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү иштерин улантууда. Негизги көңүл шаардын айланасындагы конуштарда жашагандарга бөлүнүүдө. Бүгүн Кызыл курулушчу конушунун тургундарына экинчи жолу жардам берилди. Жай турмушта Ырысбек Чокоев чиретүүчү болуп иштечү. Коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргени жумушу токтоп, үйдө 3 баласы менен олтуруп калды. Бүгүн анын үй бүлөсүнө экинчи ирет азык-түлүк алып келишти. Үйдө отурганга сиздер ушундай жардам берип атканыңыздарга чоң рахмат. Акимге, МТУга баарыңыздарга чоң рахмат. Эми ушул оордон сакайып аман-эсен чыгып кетелик.
Өзгөчө абал киргени анын качан аяктаары белгисиз эле. Ошондуктан айрым үй бүлөлөр жардамдан баш тартышкан. Бирок бүгүн бир жолку жардамда жетишсиз экени белгилүү болуп, экинчи ирет кайталанууда. Турдай эже, келиңиз эми. Рахмат. Аш болсун, аш болсун. Свердлов районуна 35 000 үй бүлөнүн тизмесинде бүгүн Кудай буюрса ошо 30 000ге жакын үй бүлөгө жардам берип келдик. Жаңы конуштун көпчүлүк тургундары карантинге чейинки жумушунда акысын күн сайын алышчу же тагыраагы басымдуусу кызмат көрсөтүү тармагында эмгектенишчү. Өзгөчө абалдын кириши алардын негизги киреше булагынан ажыратты. Сайт иштейм, бала бакчада. Үйдө отургенде болбойт экен, 4 баланы да бакыш керек да. Жолдошум ошо балдарыма жаш колго жагат жок. Азыр ишсиз калдыңыздар. Үйдө отурам, кыйналып атабыз ошо. Жашоочуларга жардам квартал өкүлдөрү аркылуу көрсөтүлүүдө. Ошондой эле жардам штабынын 12-27 номуруна кайрылгандар да бар. Бул жерде прописандык 9 000, не прописан 12 000 тегерек. Албай калдым деген киши бир азыраак болуш керек. От силы бир 10%ке жетпен калганын биз баарын ыраазы кылгандай болдук. Киреше булагсыз калган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүнү жооптуу мамлекеттик мекемелер, мэрия, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы жана кайдыгер эмес жарандар улантууда. Жардам алуу үчүн жардам штабынын 12-27 номуруна чалуу же 12-27 түндүк KG сайтына электрондук анкета толтуруусу кажет. Бурулай Сурманкулова, Нурбек Иманов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Ала Тоо 24 акыркы кабарларга көз салууну улантат. Биз менен маалыматталып үйдө болобуз.